Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı tuğandar, amansızlar bu. Xuday mesab biz janaqı dolbarımızın ulandısı leylek sülüktü moldaların tanıştırı dolbarı. Bu yaşamda bizde daim ele murdaq çoğun ustazlar öttük misалы. Allar isfarada jatkandarın, okugandarın, oşal jerde bir Kırgız apağız var ele, oşal apağız bizi bağat ele, Kırgızların şo bor oşal jerde bolçu, isfara şaharında oşal Kırgız apağız dep, misal Molozul Kaynardan oşal menin enem katarı janazasıga jetişim gerek dep, maşina menen kanalga түшүп кеткенин дагы айтып бердик бардыгын. Oşal айтылуу Acı apağızdın, barına xizmat qılan apağızdın balası dağın bizde şu qariki olğan. Kur'an tolu jattap, oşa ustazlarının duası menen, oşa ustazlarga bolan şu xizmati menen Xuday taala oşa apağızdın balasını qara qılgan. Anda biz oşa bugünkü körsetүүдө Şamsidin Qarı Kadırov ustazımızды tanıştırmakçıyız. Anda Xuday buyursa söz sizde qareke. Birinci Allah özünüzü tanıştırıp, atınız, familiyanız, moldanın balası olasızbı? Je özünüz ile molda olup kaldınızbı? Baldarınızdan moldalar var mı? Leylektin qaysı ayılından bolasız? Qaysı urudan bolasız? Oşal jende bir tanıştırıp ketseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Negzi men atım Şamsidin, familiyam Kadırov. Atam atı Saydullah, bizde Şaydullah dep aytılат. Atam molda emes, kolxozчу. Şol taqdirdin buyruğu menен şol Tajikistanda kolxozda şol çarbada işlеген. İsfara şaharında. İsfara şaharında. Şol atamдар ошол жакта иштеп жүрүп, анан dinge болгон ыхласы, ошонун ыхласы менен ошол Isfarada ошо чоң дамла, Абсам дамла жолукканбы, ишкип 70-жылдары, 68-жылдары кыскасы ошол эски жылдарда да ошо кишинин окуучу балдарын биздин үйдө хужра кылып окуткан да. Хужра кылып биздин үйдө хужра кылып турган, эң алгачкы ошо хужралардан биздин үйдө болгон. Мен акылым таныгандан биздин үйдө 10-дан 15-тен окуучу балдар болуп жүргөн да, талабалар. Жатат эле. Жатып, ошол жерде окуп, ошол жерде неме кылган. Кээ бир жаңы келгендер келет эле, кийин биздин үйдөн ал башка үйлөргө ошо устаз өзү бөлүп неме кылат эле да. Ошол жылдарда мисал Ибрахим Карынын атасы Мола Шамсидин дамында биздин үйдө окуп жүргөн да. Мен 72-жылы туулгам. Ошол дамла ошо 72-жылда мен төрөлгөн жылдары ошондо окуп жүргөн да. Мен атымды ошо кишинин атыга койгон. Машалла. Шамсы дамла. Шамсы дамла мен тамашалашып эле, сен мага окшош молдо болсун деп койсо сен кары болуп алды. Ошондой тагдырлар өткөн. Мына сиздерде ошол үйүңүздөр ошол келгендер сиздер как бир тууган катары жашап жүргөн экенсиздер да? Ошо бир катар үйлөр болчу да, катардын бир чекесинде ошо балдар жашайт эле. Биз бул катарда биз жашайт элек. Баягы ортодо баягындай эч кандай төлөмдөр, башка бир квартира акча деген нерсе жок болчу да, ал мезгилдечи. Ошо атамдар энди ошо койчу болуп иштеп жүргөн. Продукта, суракта жакты камсыз болот эле да, ошо үйдө бирдей эле. Мен апаларым, жеңелерим тандыргандан жагатынан келип нан алып кетет, ишкип кыскасы неме бир эле да, кухня бир эле болчу. Казан бир. Бир каданан тамак жеп. Тамак үчүн нан түгөн кылса келип нан бары деп алып кетип ушинтип эле жүргөн мезгилдер болгон да. Машалла. Анан мен кече жакында бир Өзбекстанда бир устазыбыздын күйөө баласы өтүп кетти, барып келдим. Барганда ошо биздин үйдө алгачкы жүргөн бир Абдырахман деген акабыз барды. Ошо кишини да көрүп калдым, ошо кишине конок болдук. О киши менен биз бир туугандай окуганбыз энди, барды келди кылып. Анан ошо могу биздин долбоорду көрөт экен. Өзбекстандан. Өзбекстанда. Айтат, ал киши да Молозул Кайнар дамланын биринчи шакирттеринен да. Машалла. Сизди көрүп да сүйүндү да. Анан биз укканыбыз боюнча, азыр биздеги leylek деген молдолордон ошо кимдери сиздердин үйүңүздөрдө жат окуган? Сиз эстегендерден. Leylekdegi. Leylek, сүлүктү. Leylekte ошо Молозул Кайнар дамла, ошол Абдунап кары, Али карылар рахматтуу өтүп кетти. Махмат Казыкелер жүргөн. Энди берги
чоң ұстаздарды білем, ол Құдай құлдамлылар, кишилер бар жүргенде, кишилерди билем, жүргөнбү бизге. Бирок сиз эсте аткандан билгенден Айлы кары силерде жашады. Айлы кары, мисалы карылар, Махмат Казакелер жашап, биздин үйдөн башка үйдө да жашады. Ошо кыскасы ошол жерде жүргөн ошо кишилер. Эми дагы көп балдар жашаган, молла икрамдар жүргөн. Сокулуктун райондук имам хатиби Молла Икрам сиздердикиде да жат окуган. Анан ошол эмеде сизде ошол динге болгон кызыгуу качан пайда болгон? Кантип динге кызыгып калдыңыз? Енді үйүзде дин менен жашап аткандан кийин ошол мен баягы ошо талабалардын алдыга киргенде эле алардын китеп окуп атканды көрүп эле ошо маблаг кыраат окуйчу эле да. Ошолордун тамга таанып калганмын. Кирсем эле маблаг кыраат жаттайт эле, мисалы финжан, пияле. Алардан мен ошол арабчасын сурайтым, алар кыргызчасын айтып бере берет эле да. Котормасынчы. Ошентип жүрүп эле ошолор менен жүрүп көп Куран жаттаганмын. Арабча ошо сарфнахларда манча жерде ошолор менен эле баарлашып жүрүп эле неме кылып алгам да. Тартып мектепте барып келип алар менен үйдө ата-энем алдыда чай ичпейчү элем да. Мектептен кечмеген сумкаларды үйгө коюп келип, балдарын ала кетип кетет. Бир туугандарын алдыга кирип аласыз. Ошолор менен болчу элем да. Анан өзү сиздер Лейлектен болсоңуздар. Лейлектен кайсы айылы, кайсыл уруусунан болосуз? Кантип аяка колхозда иште барып калган Исфарага? Өзү түү. Энди атам негизи түү өзгөрүштөн болгон. Катыраңдын үстү жагы өзгөрүш айылы. Ават уруусунан болобуз. Энем Катыраңдан болгон. Энем Катыраңда ошол өзүнүн ошо ават туугандардан. Энди майда бөлүнүп кетет, энди ичидеги майда уруулар немеле, кичине. Ошол энди баягы илгерки кыйынчылык замандарда ошол турмуш тиричилик менен анын мунун коюн багып жүрүп Тажикстанга келип калганда бул кишилер. Калимадан болгон, андан кийин Исфарага келип турукташып калганда, Исфарадан ошо үй жай алып, жер алып, ошол жерден ошо отурукташып калган. Анан 92-жылы Кулундуга көчүп кеткенбиз. Сизден билебиз, эми сизден улуусу Ибрайым Дамла. Ол да ошол өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө эле окуганбы, жалда же башка жака барып окуганбы? Алгач үйдө ошол Зулкайнар Дамлада окуган. Дамла устазы болгон биринчи. Анан Сиздерде жашап, агаңызды окуткан. Окуткан. Анан ал киши кийин немеде ошо бизде муфти болуп өткөн Абсатыр Дамлада окуган. Анан Абдисам Дамлада окуган. Ошо эки устазда окуган да. 3 устаз болуп кетет ошону. Анан сизде ошо Куранды жаттаганда канча жаштан баштап жаттап баштадыңыз аракет? Куранды мен 14 жашымдан баштап окугам. Куранга болгон немебиз ал кездерде карылар аз болчу деди. Мисалы бизде эң алгачкы карылар Анарбай кары, эки Анарбай кары бар эле, экөө тең. Бирөө Фарганадан, бирөө биз Баткендик Анарбай кары экен. Бул кишилер хатым өтүп келет эле, Сфарага, Баткенге келет эле да. Ошо мезгилдерде биз барат элек, ошо абаларыбыз менен, аталарыбыз менен барып хатымга катышып калып, ошондон кызыгуу пайда болгон да. Анан рахматтуулук жездем боло сабырдамын жездем болот да. Ал киши деле кызыгып калган, мени ошо карыл кылганга ошо кишилерден мен чоң Молла Ибрахим ака менен жездемдер Молла Сабырдамла сиздин бир тууган жедеңиз болот. Ошо кишилер түрткү болду. Түрткү болду да, ошо окутабыз, окуйсуңбу деп мен макул деп окуп ошо менен ошол 86-жылдары ошол устазыбызга Өзбекстанда Андижанга барганбыз. Андижанда канча жыл? Кайсы жылдар дедиңиз? 86-87. Анда СССР таркай элек, Союздун убагында. Ошо 90-91гече жүргөм да ошол жакта. 86-нан 90-91гече. Ал жерде кандай жатаканада жатып окугансыздарбы же Исфарадагыдай ал жерде дагы бирөөлөр үйүндө бекер жатып окугансыздарбы? Шарттар кандай эле? Шарттар ошо биздин Исфарадагыдай. Алгач барганыбызда биз жаш элек дагы устаздын үйүндө жашаганбыз. Устаздын үйүндө жашап, анан бир аз 2 жыл 3 жыл өткөндөн кийин дагы жаш балдар келет да. Жаш балдар келгенде анан фужерга чыгабыз. Башка жака квартирага чыгарат сизди. Баягы акы албай турган, квартира албай турган немелер да. Кудай үчүн үйүн берген адамдар. Ошолор үйдө жашап, ошондой кылып бош үйлөр болуп көп болчу да. Ошол жашап сабакка келип кетип жүрөт элек. Анан бул дин ишмердүүлүгүңүз кантип башталды? Сиз кантип Бишкекке келип калдыңыз? Сиз ошол Исфара менен Өзбекстанда эле окудуңуз же башка жакта да окудуңузбу? Жок, Исфара менен Өзбекстанда. Анан энди бул сабак бериш максаты экен. Мен 92-жылы Кулундуга көчүп келгенбиз. Кулундуга көчүп келип, ошол жерде үйлөнүп, андан кийин
ошо рахматлык Молсаур жездебиз Дамла. Баягы Бухарда иштеп жүрүп, Кыргызстанга көп молдолорду алып келген го. 92-жылы ошондо көп молдолор келген. Ошондо катар поездга чыгып Ташкенттен бул жака келгенбиз. Мен келип ошондо Таласка түшкөнмүн. Таластын ошо Борбордук мечитинде ошол жерде бир 3 ай ошол жерде балдарга Курандан сабак бердик. Андан кийин Бишкекке келип калып, Бишкекте ошо Али Кары рахматлык Шалта айылында мечит бар да, медресе менен. Ошол жерде сабак берди, ошо кошулуп сабак берип, өзүм да Куран кайталоо кылып, такрар кылып, ошол жерде калып кеткенмин да. Ошондон кийин өзүмчө бир баягы Куран жаттоо халака деп коет, өзүмчө бир балдарды уюштуруп, 15 балдарды окутуп жүргөнмүн да. Шалтада. Андан кийин келип дагы Покровкага жайлаштык. Покровкада өзүм жашадым бала чакам менен. Андан кийин келип ушу балдарга сабак берип кетчү элем. Кыскасы ошентип жүрүп, анан 110-кварталда жайлагашып калдык. Ошол жерде балдарды окутуп жүрдүм. Анан 96-жылы ошол Ислам университети, Ислам институту болчу да. Азыр ошол жерге жумушка кирип, ошондон бери ошол жерде кызмат кылып атабыз. Мен ошо 96-жылы мен жаңы окууну бүтүп мугалим болуп калганмын. Сиз да мугалим болуп калып, экөөбүз чоң иштеп баштаганбыз. 96-жылы ошондой болуп калганбыз. Сиздердин үйүңүздөрдө окуп жүргөндө ошо талабалар менен устаздар окуганда кызыктуу окуялардан бир эскерип кетсеңиз. Кызыктуу окуялар көп болот эле. Энди биз билгенден балдар эми бири-бириге тамашалашып, азыркы учурда немеде Лейлекте, Тогузбулакта Молойген бир дам бар эле. Акш бар азыр деле. Картайып калыптыр, өткөндө көрүп келдик жер. Ошо киши өтө жоош инсан да. Ошо биздин үйдө окуп жүргөндө балдар ал кишини ырдатат эле. Анан ошо ыр менен кошо оюнга түшөт эле. Бийлеп. Бийлеп ошо кишини балдар ойнотот. Өтө жоош киши да. Бийлеп бүтүп калса дагы бирөө келсе Молосар Дамлар да жездебиз рахматлык. Киши айтты, Дамла, муну эми кел, бул оюнуңуз көрбөй калды, бийлегениңиз. Дагы бир бийлеп бериңиз, дагы бийлеп бериңиз. Эми зеригет да, сыртка чыга албаса, эркин бөлмөдөн чыкпайт. Ошондой. Хужранын ичинде. Ошондой болуп, ошо энди ондон башка балдар бири-бириге тийишкен, бири-бириге урушуп, бири-бири менен неме кылган, бири-бирин тамашалашып, немелер көп болот эле. Ошо Куран жаттагандардын арасында баягы тамашалашып эметкендер бар го. Бирөөсү экинчисинин башына кичине бир чаап койсо, бул жерге чаппа, бул жерде 5 пара Куран жат десе, Куран менде деле 5 пара жат. Куран үстүнө Куранды койсо боло берет деп чаап тамашалашкандарын биз угуп калчубуз да, карылардын. Окуу мезгилибизде Андижанда бизде баягы союз мезгилде. Энди баягы рухсат жок, жаш уруун окуп ушинтип жүргөнбүз. Анан хужрада жашайбыз, ошо квартирада. Анан бир күн балдар башка квартирада жашаган балдар чуркап келди, уже бар жокту милициялар текшерип атат, кармап атат, хужрага кирип атат, кеткиле, чыккыла деп. Шам кечип кирип калган. Анан өзүбүздүн устазыбыз рахматлык тирүүдө, анан уулу бар да, ал киши да сабак берет эле да. Устазыбыз доктор деле. Анан бир карекебиз коркконунан балдарды баардыгы чыгып кетсин. Вокзалга чыксын, вокзалда түнөп, эртең менен тарап кете берет деп баардыгыбызды чыгарганда, ошондо баардыгыбыз неме кылганбыз. Эми баягы коркконго кош көрүнөт дегендей, кайсы автобус чыкпа, автобустун жанында бирден баягы орган адамдар турса эле корко берет элек да биз. Анан биз экөөчө болуп бизди карап, мен билинип калганбыз деп кетип алсак, аркадан бир эки милиция токтоо десе качканбыз. Сумканы көтөрүп алып качып, анан экөөчөбүз колго түшүп калганбыз ошондо. Анан ошентип колго түшүп, анан детский колонияга алып кирип, 3-4 күн ата-эне келип жатканбыз да, ошондой мезгилдер өткөн. Энди ал неме кылган эмес. Просто жаш каякта жүрөсүңөр, документибиз жок, паспортубуз жок, ал кезде жашып калганбыз. Не кылып жүрөсүңөр? Не кылып жүрөсүңөр, анан ошо адашып жүрөбүз деп кутулганбыз, бир немелер айтып, ушундай күндөрдө өткөн. Анан Раматуллах Али Кардагы Куранды толук жаттаган, мисалы сиздерге окшоп. Ол Карекени дагы үлгүрбөй калдык да, Куранды запись кылганга. Ошо Кареке дагы ошол жерде элдин баары тааныйт эле, таанымал, өтө мындай шум адам эле дейт. Ошо Карекенин дагы ошол тажиктер менен деле тамашалашып, тажикчен дагы суудай сүйлөйт эле дейт. Ошо
Қареке менен жүрген вақтардан бір-екі мындай естеп айтып берсеңіз, Қареке бұл үй бүлөл болғаннан кейін дагы оқығанда. Рахматулла Қареке ошо биздин үйдө жашап жүргөн, анан кийин биздин жаныбызда дагы Хабибжан деген дамына барды, кошунабыз, тажик улусундагы. Үйлөнгөндөн кийин ошол кишинин үйгө семьясы менен барып жашаган жеңебиз мененчи. Ал жерде деле Қарекени баягы өтө бир кандай десек, сиз айткандай шум, анан өтө эпчил, кимдин болсо тилин табат эле да. Ошо тажик туугандарды деле күлдүрүп, алар деле Алижан деп ар бир сөздө Алижан деген сөз не болуп калган да. Али карын көргөн адам мындай көңүл толот эле да, мындай айткандачы. Эч бир жумуш кылса же бир иш кылса, ошонун аяга жетет эле да, бир көп устаздар ыраазы болот эле да. Мына кызматка ушундай нерсеге өтө бир эпчил адам эле. Анда Қареке, ошол биздин ошол ар бир келген устаздар, дамлалар элге бир насааттарын айтып атат да. Мисалы, азыр сиз ошол көрүүчүлөргө эмне насаат айтат элеңиз? Кандай сунуш, пикир дегендей же сөзүңүз барбы? Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир айтып койсоңуз. Эми биздин насаатыбыз эле негизгиси ошол азыркы бизде жаштарыбыз көбү телефон менен болуп кетип атпайбы? Ошо телефонго ордуга ошо Куран окуганга үйрөнсө, жаш балдарды ошо Куран менен тарбияласак деген сунушта. Негизгиси, мисалы, мен бир араб устаздан сурадым, жаш балдарды кантип окутсак, эми баягы немеди. Жаш балдарга негизи Куран китеп таанытпай эле, ооз-эки эле жаттата бергиле дегенде да. Акыл эскирип, кичине Куранга урматы келгенге чейин ошо ооз-эки жаттата бергиле деген. Негизи ошол менин насаатым ошол жаш балдар болобу, жаш кыздар болобу, ошол билген сүрөлөрдү окутуп, ооз-эки окута берсе, балдар тез эле жаттап алат да. Анан ошол негизгиси ар бир мусулман болгонубуздан кийин ошол намазга бекем болсо, балдарды ошо иман менен тарбияласак, ошондой бир арам иштерден алыс кылып, жакшылап тарбияласак, Кудай берсе, өнүгүп өсүп, иншалла келечегибиз жакшы болот деген ойдомун. Алла разы болсун Қареке, мына бизде Зиядин Қареке барлар, раматылык. Ошол айтат эле да. Ошо Куран жатташыбызга ошол менин энем себепчи болгон дейт эле да. Себеби энеси кичинекейинен баштап борсокторду алфавит борсок жасайт экен да, алиф жасайт экен. Кана кимиң алиф жейсиң, кимиң баа жейсиң деп туруп ошол эмне борсокторду, ошол алфавиттерди жасап туруп, ошону борсок бышырып, ошентип кызыктырып үйрөткөн экен да. Булдан бир ошол Куран жаттатуунун, тамга таанытуунун бир методуга бир пайдалансак болот экен да. Ошол раматылык Зиядин Карынын апасы, ошо алда Куранды жаттаган апа болгон, ошонун бир жол жобосун сиздерге мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Анан Қареке экөөбүз ошол мугалимбиз, чогуу иштейбиз. 30 жыл болуп калды окшойт да. Буюрса 30 жылга жакындап калды. Ошо мугалим болгондуктан мен ошол ар бир сабакта бирден 2 ай айтып, ошол адат кылганбыз. Бир 2 ай айтып берейин. Бир жигит бир картайган мугалиминин жанына келип турдагын, "Устаз, сиз мени тааныдыңызбы?" дептир. "Жок, мен тааный алган жокмун. Сен кимсиң?" десе, "Мен сиздин окуучуңуз боламын. Кичинекей кезимде классташымдын бир саатын мен урдап алган элем. Ошондо кана баарыңар сиз отуруп туруп, баарыңар көзүңөрдү жапкыла деп туруп, көзүңүздү жаптырып коюп туруп, бүт баарын карагансыз. Келип туруп менин саатымды табып алгансыз, бирок унчукпастан менден кийинкилерди текшерип өтүп кеткенсиз. Ошондо мен ушунчалык бир мен коркконмун, мени шермендем чыкпаса экен, абийирим төгүлбөсө экен деп ушунчалык мен коркконмун, бирок сиз унчуккан эмессиз. Баарын текшерген экен, мына саат табылды деп туруп, жанакынын ээсине берген элеңиз. Ошондо сиз мага чоң бир сабак бергенсиз. Балдарга кантип тарбия бериш керек экендигин, жинденип, абийирин төгүү менен тарбиялаш керек эмес деген бир түшүнүктү сиз мага бергенсиз десе, тиги мугалим айтып коет дейт. "Балам, мен сени тааныган жокмун. Анткени мен өзүм дагы көзүмдү жаап алган болчумун, чтобы силерди көрүп албайын, ошолорду кийин эсимде калып кетпесин деп, мен көзүмдү жаап алып туруп силерди дагы бир текшерген элем. Мен сени тааныбаймын" деп айткан экен. Мына туугандар, демек биздин бул жерде ала турган сабагыбыз, демек чыныгы тарбия кыйкырып кемсинтүү эмес,
akılmandık jana borkelik menen bolat ekendigin biz öyrensek bolat eken. Karaka bir dua beriniz. Amin. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Allah Teala şu başlagan işinizlerge iyilik bergen bolsun. Daim şunday alımdardı, şu jergezde ötken ustazdardı eskertip şuntip elge alamga tanıtıp jüre berişingizlerdi Allah Teala işinizlerge iyilik bergen bolsun. Eki dünyanın baktın bergen bolsun. Übülemiz menen amançılыкта bolun. Daim şunday jakşılıklar üstüde jüre berişingizdi nasip etsin. Allah.